Социалдык келишим программасынын айланасында алдамчылык фактысы катталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандарды сак болууга чакырып, социалдык жардам алып берүүнү убадалап, акча талап кылган ортомчуларга ишенбөөнү эскертти. Министрлик мындай учурларга туш болгондорду дароо укук коргоо органдарына же аймактык бөлүмдөргө кайрылууга үндөдү. Пландуу мониторингдин жүрүшүндө Баткен аймактык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы мыйзам бузуу фактыларын аныктады. Белгисиз адамдар социалдык контрактты алууга жардам берүү шылтоосу менен мамлекеттик жардам алуучу үй бүлөлөрдөн акча талап кылышкан. Министрлик дароо укук коргоо органдарына кайрылган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында шектүү кармалып кылмыш иши козголду. Шектүү Баткен районунун 48 жаштагы эч жерде иштебеген жараны болгон. Анын үстүнөн укук коргоо органдарына 30 терегинде арыз түшүп, учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Бул аялдын үстүнөн жалпысынан 30дай арыз милицияга түшкөн. Катталган арыздардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси, тактап айтканда алдамчылык менен кылмыш иши козголуп, шектүү аял убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда бул фактылар боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бейле кетсек, социалдык келишимдер мекеменин аймактык бөлүмдөрү аркылуу гана тарыздалет. Агалай каражат түздөн-түз алуучунун банктык эсебине которулат. Эч кандай ортомчу, комиссия жана үчүнчү жактарга кошумча төлөнбөйт. Бул жараянга сырттан башка адамдар катыша албайт. Ал мыйзамсыз. Социалдык контрактты аз камсыз үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган жарандар алган үчүн биз тарабынан маалымат берилет. Ортомчусуз келип бизге арызын жазат. Биз тарабынан бизнес пландарына, долбоорлоруна жардам беребиз. Кандай долбоор түзсө болот, кандай долбоорго алса болот акчаны түшүнүктөрдү беребиз. Ошондой эле финансылык сабаттуулук боюнча да сабактардан өтөт. Андан кийин Манас шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн социалдык комиссияга коюлат. Комиссиянын негизинде өтүп, анан жарандардын өздүк эсептерине 150 миңден которулат. Өткөн жарандарга гана которулуп берилет. Бүгүнкү күндө социалдык келишимдин негизинде ишкерлик баштап, мамлекеттен алган 100-150 миң сомдук колдоону ийгиликтүү пайдаланып, кирешеси миллиондогон сомго жеткирген жарандар бар. Натыйжада миңдеген үй бүлө жакырчылыктан чыгып, туруктуу киреше таап келишет. Эгер иштеп кете алам десе, контрактты коркпой алса болот да, анан иштеп кетиш керек да, бирокчу булар деле ошо жакырчылыктан чыгып, ошо ар бир семьянын ошо жакырчылыктан чыгып жакшы жашоого жашап кетишине негизи үгүттөшөт да, булар делечи. Колунан келишинче жардамын аябай эле берип келатышат соцдаштардагыларга. Рахмат чоң эжелерге. Социалдык келишим программасы 2022 жылдан бери иштеп, анын алкагында 48 миңден ашуун үй бүлө колдоо алды. Программа аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ишкерлик баштоо үчүн кайтарымсыз 150 миң сом берилет. Буга чейин жардамдын көлөмү 100 миң сом болчу. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.